Саламатсыздарбы, кутмандуу күнгүздөр менен. Бүгүн биз сиздер менен маанайды кантип көтөрсө болот деген суроонун үстүндө кеп козгогону турабыз. Анда азыраак убактыңыздарды бизге бөлүп, аягына чейин алдыңкы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар. Маанайды кантип көтөрсө болот? Жашоодо кыйынчылыктар туруктуу болуп эсептелет. Себеби алар эч качан аягына чыкпайт жана түгөнбөйт. Бири бүтсө, экинчиси пайда болот. Себеби бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Андыктан көп кабатыр болбоңуз. Баары өтөт да кетет. Жашоо кайрадан уланат. Кыйынчылыктын артынан ийгилик келет. Кайгы муңдун артынан күлкү келет. Жан дүйнө оорусу да айыгат. Жан дүйнө оорусу физикалык оорудан көп деле айырмаланбайт. Себеби физикалык ооруда денеңиздин кайсы бир жеринде көйгөй жаралып, аны дарылоого белгилүү каражат колдонулат. Ал эми жан дүйнө оорусуна кабылууда аны сезип жана ал учурда жашап өткөрүү гана керек. Бирок ал убакыт өтүп, баары бир айыгат. Сиз болсо өзүңүз жан дүйнөңүздү эмнелер оорутуп жаткандыгын аныктап, андан арылууга аракет көрүңүз. Пикирлеш адамдарды таба билиңиз. Ата эне, бир тууган, жора жолдоштор, курбулар, кесиптештер болбосун айырмасы жок. Анткени алар сиздин санаалаштарыңыз, чөйрөңүздү курчап турган жандуу жандар. Андыктан эч качан өзүңүздү жалгызмын деп эсептебеңиз. Пикирлеш адамдар менен сүйлөшө билиңиз. Баарын убакыт дарылайт. Жогоруда айтып кеткендей кыйынчылыктар туруктуу болот. Жыл сайын жаңы көйгөйлөргө кабылып, ар башка жагымсыз сезимдерге кабыла бересиз. Албетте алар кармалып турбай өтүп кетет. Ал эми сиздин милдетиңиз ошол кыйынчылыктардан өзүңүзгө тажрыйба топтой билүү. Ар бир кыйынчылыкка маанайды чөктүргөн учурда талдай жүрүңүз. Себеби экинчи иретте ага кабылбоого же болбосо кабылган учурда жеңил басып өтүүгө үйрөнүңүз. Албетте бардык эле адамдар оор кырдаалга кабылган учурда сергек акыл жүгүртүүгө күчү жетпейт. Бирок эсиңизде болсун, кыйынчылыкка кабылган учурда жыга турган жол деп баш көтөрүп тура бербеңиз. Кыйынчылыктар ошончолук кармалып сизди тооруп, кучагынан чыгарбай кармайт. Андыктан балким мындан да жаман болсо кандай болмок? Ал эми бул маселени чечүүгө болот деген сергек акыл менен аракет жасаңыз. Негативдүү эле ойлорду ойлой бербеңиз. Акылыңызды иштетүүчү тарап кулпуланып калат. Көйгөйлөрдөн качып кетүүгө болот, бирок ал дагы абалга жараша жана анын канчалык деңгээлде курч экендигине байланыштуу болот. Убакыт дарылайт деген туура кеп. Чындыгында убакыт өтүү менен жүрөктүн көптөгөн жарасы айыгат. Демек баардык нерсе өзүңүздүн колуңузда. Кайсы бир маселе тууралуу ар дайым жети өлчөп биркесиңиз. Көйгөй пайда болгондон кийин баш катыруунун ордуна балким бул мындай же тигиндей көйгөй жаратышы мүмкүн деп алдын алууга үйрөнүңүз. Жакшылыктан үмүт үзбөңүз. Ооба, бул чындык. Түндүн артынан жаркыраган күн сөзсүз чыгат. Сабырдуу болуңуз. Жеңил ойлорго азгырылып алданбаңыз. Тагдырдан дебеңиз. Өзүңүз өзгөрүлмөйүнчө тагдырыңыз эч качан өзгөрүлбөйт. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кайрадан кездешкенче аман болуңуздар. Барыңыздарга көңүлдүү маанай каалайбыз.